Күн жөнүндө кызыктуу 5 факты. Булар ой жүгүртүүнү кеңейтүүгө жана жырытынын окуу түшүнүү бөлүмүнө пайдалуу боло турчу жалпы эле кызыктуу маалыматтар. Алгач эле биринчи эмне дейт? Күн ушунчалык чоң болгондуктан анын ичине 1 миллиондон ашык жер бата алат дейт. Күндүн көлөмүнө бул жерде эң чоң планета мисалы бул Юпитер болсо керек, андан кийинкиси Сатурн окшойт. Бул жерде жер кичине эле болуп калат. Ушул жерден 1 миллиону күндүн ичине батып кетет дейт. Муну текшериш үчүн мисалы эмне кылсак болот? Көлөмдүн формуласын колдоно турчу болсок, көлөмдүн сферанын көлөмү ушул формула менен табылат. 3-дөн 4 адашып жазып алыпмын. 3-дөн 4 көбөйтүлгөн p r куб менен. Бул жерде r болсо радиус. Эми биз жердин радиусу канча десек 6371, күндүкү 696 миң экен. Бул биякта күндүн радиусу жазылды. Анан онлайн калькулятор менен эсептеп койдум. Бул жерде болсо жердин радиусун жаздым дагы калькулятор менен эсептеп койдум. Силер дагы эсептеп көрсөңөр болот. 3-дөн 4 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн ардын кубу. Пинин ордуна 3,14 коюлат, ар болсо 6371 километр. Ошондо бул километр куб деп бул жердин көлөмү чыгат. Ушул жердин көлөмү карасак күндүн көлөмүдөн болжол менен бул 18 даража, бул 12 даража. Демек 10-дун 6 даражасы. 10-дун 6 даражасы деген бул 10-дун 6 нолу бар деген. Бул миллион деген түшүндүрөт. Демек булардын көлөмүндө миллион эсе айырмачылык бар экен. Эгер чындыгында эле жердин радиусу ушундай болсо, күндүн радиусу ушундай болсо, эгер окумуштуулар туура тапкан болсо, анда жер күндөн миллион эсе кичине дегенди түшүндүрөт экен. Буга ишенбесек, мисалы Бирунин эмгегин карайлы. Буга чейин эски кылымдын окумуштуулары дагы аныктап келишкен. Алардын катарында Бируни бар. Абу Райхан аль-Бируни дейт. Бул 973-1048 жылдары жашаган орто кылым мусулман окумуштуулардын катарына кирет. Анын изилдөөсү боюнча жердин радиусун ал 6340 километр деп таптыр. Кайсы жылдары? 1000-чи жылдары. Азыркы илим боюнча канча экен? Азыркы боюнча 6371 экен. Демек бул дээрлик аныктап коюптур. Ошол убакытта эле жер тоголок экенин, анын радиусу кандай экенин белгилүү бир эсептер менен эсептеген. Туура бул километр эмес, башка бирдикте эсептеген. Ошон үчүн бул 1% жакындатып коюшуптур бул жердечи. Кээ бир жерлерде 2% адашкан дейт, кээ бир жерлерде 5%ке чейин, 4%ке чейин адашкан дейт да, мисалычы. Анткени ал башка бирдик менен эсептеген, ал бирдикти километрге айландырууда айырмачылыктар чыгат. Бирок негизинен ошунча тактык менен билишкен. Биздин заманга чейинки египеттиктер дагы эсептешкен. Грек окумуштуулары дагы эсептешкен. Бирок алардын азыркы эсебин бул жерде мен так айта албайм. Ал өзүнчө бир тема. Бируни кантип эсептеген десеңер, YouTube'дан кайра эле жазып көргүлө, же Билимоттун дагы бир видеосунун биринчи бөлүмү чыккан. Бируни өзүнүн заманында жердин бетинде туруп алып, чоң жердин радиусун кантип эсептегени боюнча. Күн жөнүндө кызыктуу фактынын экинчиси. Бул күндүн энергиясы ушунчалык күчтүү болгондуктан ал бүт жерди 27 миллион жылдан ашык убакыт бою энергия менен камсыздай алат дейт. Күндүн энергиясы күндүн бетинде от жалындап күн ысып турат. Бул энергия каяктан келет десеңер, бул болсо сутек атомдору, протондор булар. Биригип туруп гелий атомун пайда кылганда, реакцияда эмне чыгат? Энергия бөлүнүп чыгат. Ошол бөлүнүп чыккан энергиялардын ичинде жылуулук бар, жарыктар бар, ультрафиолет дагы башка нурлар бар. Бүт бардык нерселер бөлүнүп чыгат. Гелийлер биригип башка элементти пайда кылат. Гелий менен сутек биригип дагы литийди пайда кылат. Ошентип күндүн бетинде бир элемент экинчи элементке айланып, бир элемент менен экинчи элемент реакцияга кирип, үчүнчү элемент чыгып, реакция жүрүп турат. Бирок эң көп күндүн бети сутектен куралат, анан кийин гелийден, анан кийин литийден болуп уланып кетет. Кызыктуу үчүнчү факт. Күндүн бети чындыгында анын атмосферасынан салкыныраак дейт. Демек, күндүн атмосферасы, күндүн мына бети абасы деп коелу, атмосферасы
ысык экен күндүн бетине караганда. Ойлойбуз да биз күндүн бети өзү ысык болуш керек, атмосферасы узаган сайын муздаш керек деп. Бирок андай эмес экен. Мунун себептеринин бирөөсүн эмне деп түшүндүрүшөт? Толкундар бар дейт. Толкундар жылуулук толкундары, реакциялардан чыккан же дагы нурлар, ар түрдүү толкундардын түрлөрү бар. Ошол толкундар күндүн атмосферасына көтөрүлүп атып, жылып жүргөндө ушул жердеги жылуулуктар атмосферадагы күндүн бетинин өзүнөн ысыгыраак дейт. Бирок күндүн ядросу баары бир эң ысык болсо керек. Аны мен тактап жетишкен жокмун. Ал дагы өзүнчө бир тема, тактап интернеттен издеп көрсөңөр болот. 4-кызыктуу кызыктуу факт. Күндүн жарыгы жерге 8 мүнөттө жетет экен. Бизге жарыктын ылдамдыгы белгилүү. Болжол менен бул 299 миллион 792.458 метр секундасына. 1 секундта болжол менен алганда 300.000 километрди 1 секундта жарык өтүп коет. 1 деги чең 300.000 километрге өтүп кетет. Анан жерге болжол менен 500 секундада жете турчу болсо, анда биз эмнени тапсак болот? Жер менен күндүн ортосундагы аралыкты таап койсок болот. Калькуляторду алып туруп эле 300.000ди көбөйтөбүз 500гө. 1 секундада 300.000 километр жүрсө, 500 секундада 8 мүнөт деген болжол менен 500 секундада келет экен. 150 миллион километр. 150 миллион километр экен жер менен күндүн ортосу. Биз мисалы жарык бизге ылдамдыгын билбейбиз, эми абдан тез сезилет. Мисалы лампочканы мындай жандырганыбызда, мен лампочкам кандай болду мына. Лампочканы жандырганыбызда дагы ошол эле жарык чыгат жана ошол жарыктардын ылдамдыгы 300.000 километр секундасына. 5-чи факт. Күн өз огунда бир жолу айлануусу үчүн 24,47 жер күнүн чөлүк убакыт кетет дейт. Башкача айтканда, мисалы жер өзүнүн огунда бир айланышы үчүн, мисалы бүгүн күндүз, эртеңки ушул күндүзгө чейин, ушул убакытка чейин, мисалы бүгүнкү саат 2ден эртеңки саат 2ге чейинкини биз 24 саат деп белгилеп алганбыз. 24 саат деп бир күн деп, бир сутка деп белгилеп алганбыз. Ошол жер өзүнүн огунда айлануусу үчүн бизге мисалы 1 күн кетет. Биз жер өзүнүн огунда бир жолу айланса, бир жолу айлануусун бир күн деп эсептегенбиз. Күн болсо, күн дагы өзүнүн огунда айланат. Экөө тең агып баратат, бир жака экөө тең учуп баратат. Экөө тең жер дагы күн дагы. Бирок күн жер күндө айланганча учуп баратат. Бирок күн өзү дагы айланып турат. Бул абдан бир кызыктуу нерсе. Күн дагы өзүнүн огунда айланат. Күн өзүнүн огунда айланганда бир жолу айлангыча эмне болот экен? Жер 24,47 жолу айланат экен деп койсок болот да. Жер 24 жолу 25 жолу айланганда күн өзүнүн огунда бир жолу айланып бүтөт экен. Билимот сайты жөнүндө маалымат. Билимот сайтында силер ЖРТ даярдык математика, химия, окуу жана түшүнүү, жошторго тапшыруу, кесип тандоолор жөнүндө маалыматтарды ала аласыңар. Биздин курстарыбыз ыңгайлуу жайгашкан жана бекер бөлүмдөрү бар. Жакса толук сатып алсаңар болот. ЖРТ даярдык курстары Билимот KG сайтында. Бардык суроолор болсо биздин Инстаграмга, WhatsApp, Телеграмдарга кайрылсаңар болот. Эгер бул формат видео кызыктуу болгон болсо, плюс койсоңор болот. Дагы ушуну улантып, ушундай форматта видеолорду чыгарганы бизге мотивация болот. Бирок менин оюмча, мындай темадагы талкуулап видеолорду чыгарып турам. Кандай ылдамдыкта, кандай тездикте экени азырынча белгисиз.